Салам достор, бүгүнкү видеодо жалаң машиналар жөнүндө болмокчу. Анда эмесе өзүңөр көрүп тургандай ар түрдүү формадагы машиналар менен азыр биз ойнойбуз. Анда эмесе биз бул видеону машиналардын коробкасын ачып алуудан баштайбыз. Силер көрүп тургандай 5 ар түрдүү башка формадагы машина бар экен. Анда эмесе коробканы биринчи ачып алалы деп кайчынын жардамы менен тегеректен кесип алалы. Мына ачылды. Эми болсо ичиндеги машиналарды чыгарып көрөлү. Оранжевый түстөгү машинадан баштайлы. Абдан коз, жакшынакай. Булар старомодный машина деп коюшат. Булар модасы өтүп кеткен, бирок ошентсе дагы азыркы күндө абдан кымбат баалуу машина болуп саналат. Ана биринчи машинабыз даяр келип токтоду. Анда эмесе экинчи машинабызды ачып алалы. Экинчи машинабыз жашыл түстө экен. Бул машина спорт машинасы экен. Булар көбүнчө жарышканга абдан күчтүү келишет. Өзүңөр көрүп тургандай, булар азыр жарышкан спорт машиналары абдан кымбат. Достор, кийинки машинабызды дагы алып чыгаткан учурубуз ошондо бул машинанын аты пикап трак деп коюшат. Пикап трак машинасы дагы абдан күчтүү келген машина. Оранжевый ак кошулган 19 деген саны бар, номери бар машина экен. Мындай кылып үчүнчү машина кылып токтотуп койдук. Кийинки машинасы болсо көк түстө экен, ачык көк түстө экен. Эки көк түс кошулган. Бирөөсү көк, экинчиси ачык көк түс. Кичинекей спорт машинасы экен. Булар дагы жарышка, гонкага абдан жакшы келишет булар. Мындай абдан сонун түзүлүшү бар экен. Төртүнчү машинабыз дагы орундалды. Эми болсо эң акыркы 5-чи бульдозерибизди алып чыгып алдык. Бул болсо бульдозер экен. Машина эмес экен, булар бульдозер. Буларды көбүнчө курулушка колдонулат деп. Ошондо бул бульдозерлер абдан оор жумуштарды кылган техникага кирет. Мына достор, бардык 5 ар башка формадагы машиналарыбызды алып чыгып алдык. Эми болсо буларды барчу жерлерине жеткиребиз. Анда эмесе оранжевый машинебизден баштайбыз. Оранжевый машина үйүнө бараткан маалы үйүнө жеткиребиз. Мына бул жерде бассейни көрүнүп турат. Тиги жерде кызыл крышасы бар үй. Ошол жерге бараткан учурубуз
Аз қалдық. Үйгө дагы жетти мына. Акыркы бурулушун алып аткан кезде. Мынакей оранжевый машинабыз да үйүнө келди. Эми кийинки машинабыз болсо жумушуна банкка алып келебиз. Ошондо жашыл машина болуп калат. Жашыл машинабызды жумушуна алып келебиз. Жашыл машинабыздын ээси банкта иштейт экен. Ошону азыр болсо банкка жеткирели. Абдан кыска жол экен, жапжакын жайгашкан банкка дагы келип калдык. Мына жашыл машинабыз банкына жетти. Оранжевый машинабыз үйүнө келди. Эми болсо мына бул зданияны King Kong бузуп аткан учур экен. Бизге эмне керек? Бизге азыр бульдозер керек. Бул King Kongду алып салыш үчүн. Анда эмесе бульдозерибизди батыраак жанагы мен көрсөткөн зданиянын адресине алып барабыз. Абдан ийилген жолдор экен. Көптөгөн бурулуштар кайра өйдө чыгып, мындай өтө татаал жолдор менен жетет экенсиң. Жетип калдык окшойт. Акыркы бурулушубузду алып аткан учурубуз. Эми болсо оңго бурулдук дагы. Мына биз зданиябызга жетип калдык. Анда эмесе бат-баттан баралы дагы King Kongду алып салбасак, зданиянын баарын талкалап салмай болду. Мына King Kong бар кетары болду. King Kong жок болду. Биздин бульдозерибиздин жардамы менен. Эми болсо пикап трагыбыз окуусуна барам дейт. Университетин таап жеткирип коелу. Мындай жолдо азыр бараткан чагыбыз. Университетине да келип калдык окшойт. Мына могу кызыл здание бул трагыбыздын ээсинин университети экен. Анда эмесе машинабызды парковка кылып алалы. П деген жазуусу бар экен. Значит, парковка кылыш керек экен ошол жерге. Парковкада кылдык. Эми болсо кийинки машинабызды мэрияга жеткиребиз. Мэрияда иштейт экен ээси. Мэриянын азыр адресин могу жолдор менен мына могу жака саат турган зданияга жеткиребиз. Азыр болсо кеттик. Өтө деле алыс эмес жумушу бар экен. Өтө деле алыс эмес экен. Демесе жетип калдык окшойт. Дагы деле келатабыз. Мына мэрияга дагы жетти. Бизде бардык машиналарыбыз өз барчу жерлерине жеткирилди. Бульдозерибизде King Kongду алып салды. Бул машинабыз университетине кирип кетти окшойт окуганы. Мага деген баарынан пикап трак деген машинасы жакты. Чоң машина экен. Ошол машина жакты.